Өткөнгө Куранга кызыктырып айткан баяныбызды ушул YouTube каналына чыгарган экен. Ошол жердеги кээ бир комментарийлерди көрүп, бүгүнкү баяныбызды ошолорго арнап кайрылып атабыз. Бир мусулман эжебизби, карындашыбызбы ошол өткөндөгү Куран темасы боюнча чыккан баяныбызда астына жазыптыр: Allah Taalам ал кишинин жубайынан разы болсун. Менин күйөөм Хафиз. Алхамдулилла, үйүбүздү Куран окуп нурлантып турат ар дайым дейт. Кандай жакшы киши. Бул эжебиздин комментарийсин окуган экинчи бир эжебиз: кандай бактылуусуз. Менин күйөөм алдайт, жалган сүйлөйт, ушак сүйлөйт, мага зулумдук кылат, ойнош ойнойт. Балдарым үчүн жашап келемин. Бирок мен жек көрөм. 33 жылдан бери күндөн күнгө жаман болуп баратат. Менин өмүрүмө коркунуч жаратып жатат. Күйөөңүздөн сураңызчы, эмне кылыш керек? Жашагым келбейт. Бирок элдин сөзүнөн корком деп комментарий калтырыптыр. Ошол эле эже айтыптыр: азыр аялдарына жана балдарына зулумдук кылган эркектер көбөйдү. Ошол эркектерге насаат айтыңызчы деп суранган экен. Мына ошол суранганга биз жооп бербесек, баш ооруган адамга бут оорудун дарысын берип, бут ооруган адамга баш оорудун дарысын берсек, ал коомду эмдебейт. Коом ушуну талап кылып жатат, туугандар. Пайгамбарыбыз алейхисаламдан да кезинде ар ким келип өзүнүн арыз моңун айткан кезде Пайгамбарыбыз алейхисалам ошол элдин арыз моңуна жооп берген. Дер кезинде жообун айтып отурган. Ошондуктан биз дагы бүгүнкү темабызды ушул темага бурдук. Кала Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Инналлаха юсикум бин нисаи хайран." Албетте Аллах Таалам силерге аялдарга жакшылык кылууңарды осуят кылат дейт. Аялдарыңарга жакшылык кылгыла. Инналлаха юсикум бин нисаи хайран деп бечара Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам эки жолу убара болуп айткан экен. Эки жолу убара болуп ушу сөздү кайталаган экен. Эмнеге десе, ооба ушундай бир заманда ушуга окшогон түшүнбөгөн, же кулагы укпаган, же кулагы укса да мээсине жетпеген, мээсине жетсе да көкөрөгүнө жетпеген ушундай эркек сымактар чыгат экендигин билгендиктен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзүнү эки кайталап айткан экен. Артында эмне дейт? Фаиннахунна уммахатукум. Эй, айланайындар, анткени ал аялдар силердин энеңер. Ва банатукум, силердин кызыңар. Ва халатукум, же таяжыңар, же таяныңар дегендей мына ушинтип түшүндүрүп кеткен экен. Бизде бир каталык бар, бирөөдүн энесин сөгөт, энеңди деп. Ойлойт ал менин энем эмес деп. Эй бечара, ошол аялдын баары сенин энең да. Сен анын энесин сөксөң, ал күчү жетсе дер кезинде ошол жерде жообун берет. Күчү жетпесе, ичинде өз энеңди кайтарып сөгөт. Бул жакшы эмес да. Бечара энебиз бизде багы өсүрүп, жебей жедирип, ичпей ичирип, ошончо азап тозок менен чоңойтуп койсо, энебизге алып берген алкышыбыз ошол болсо, анда болбой калат. Ошондуктан ошол аялдар, жалпы аялдар же биздин энебиз болот, же биздин карындашыбыз болот, же биздин тайене, тайеже, ошол тууган аялдарыбыз болот. Аларга не кылгыла дейт? Аларга жакшылык кылгыла дейт. Билбегенин айтып, осуят кылып, үйрөтүп, жетпегенине жеткизип, жакшылап карагыла деп Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям осуят кылган экен. Жана өзгөчө көңүл бөлө турган нерсе, бул сөз кайда айтылган? Бул сөз Хаджатул Вада, ислам тарыхындагы эң белгилүү датада айтылган. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн эң акыркы хажында, хаж бүтүп Арафаттан кайтып келе жаткан кезде, жалпы жамаат, өтө чоң жамаат жыйналган кезде,
ошол жерде өмүрүнүн акырындагы эң акыркы осуяттарын айткан кезде ушул айтылган. О мусулман элим, мен кеткенден кийин кайтадан мурункудай динсиздикке кайтып кетпегиле. Бири-бириңдин каныңарды төкпөгүлө. Бири-бириңердин арыңарды төкпөгүлө. Бири-бириңдин малыңарды алып жулуп тонобогула деген осуяттарды айтып жаткан кезде, мына ушунун акырында истаусу бин нисаи хайрон. Жана аялдарга акырын жакшы мамиле кылып, билбеген акырын осуят кылып айтып, түшүндүрүп, жакшы мамиле кылгыла деп. Мына ошол кезде эң улуу, белгилүү датада, белгилүү ислам аламындагы чоң бир тарыхый датада ушул сөздү айтып калдырган. Ооба, үй бүлө болот, үй бүлөдө аял киши болот. Аял киши ошол адам баласынын сол кабыргасынан жаралган. Кабыргадан болгондо да кабырганын эң өйдө жагындагы кыйшык кабыргадан жаралган дейт. Бул кыйшык экен, кыйшык экен деп таштап койсоң, ошол кыйшык бойдон калат дейт. Кой курсун, бул кыйшык экен, муну түзөбөсөм болбойт деп, катуу берилип түзөймүн деп сындырып албагын дейт. Ошол акырын осуят кылып, билбегенин үйрөтүп, жакшы мамиле кылып, мамилелешип жашагын дейт. Ал сындырып алуу деген эмне десе, сындырып алуу дегени ал ошо талагын берип ажырашып калууң дейт. Рамадан я Рамадан, Рамадан я